Ассаламу алейкум. Жалпы мекендештер, сиздерге Бишкек шаарынан Маевка айылынан 6,5 сотуктан бир аз ашууныраак жери менен 5 бөлмөлүү толук шарты менен бышык-кычтан түшкөн үй жанында мурда иштеп турган швейный цехи бар. Сатууга чыкты. Жер аянты туура формада, узуну 33, туурасы болсо 20 метр 4 чарчы туура формадагы жер аянты. Газ линиялары тартылып келген. Ушул үйдүн баасы $73,000 кеми бар деп сатууга коюлуп жатат. Кызыл китеби, техпаспорт, договор купля-продажа бардык юридикалык документтери так жана ордунда экен. Мына газ линиялары тартылып келген. Өзүңүздөр киргизип аласыздар. Учурда кошуналар бардыгы ушу менен алек экен, газды үйүнө тартып киргизгенге. Канализация дагы жакында буйруса келет дейт. Бул Бишкек шаарында Молодой гвардия көчөсү аркылуу эле түз эле ылдый түшүп келсеңиздер, Маевканын центринен эле светофордон Больничный переулокко оң тарапка асфальт жолго буруласыздар, тагыраагы бул тарап Акбосого конушуна өтүп барат, ушул көчө менен. Түз бурулуп туруп, биринчи поворот мойканын жанынан оң тарапка ушул Сельский көчөсүнө бурулуп киресиздер. Экигиз навигатор менен Сельская 48 дарегине тересиздер да, мындайча айтканда. Чоң трассадан 400 метр. Молодой гвардиядан. Кесилиште мал базар бар, оорукана бар, 107-чи Маевканын килтеген 3 кабаттуу чоң мектеби бар. Маршруттук каттамдын бардыгы мына ушул светофордун жанынан ушул 380-400 метр аралыктан каттайт. Түз эле. Тетиги жерден 3 үйдөн кийин солго буруласыздар. Кайра бир 200 метр, 250 метр бассаңыздар эле, ошол кесилишке чоң трассанын боюна Маевканын центрине чыгып барасыздар. Ушул үй эми чек аралары баары белгилүү. Мына бул курулуштун тетиги бүтүшүнөн өйдөнкү чек арасы, ылдыйкы чек арасы дагы ушул кошунанын 2 кабаттуу курулушуна чейин болуп калат. Үйдүн артында дагы ушул 1,5-2 метрдин тегерегинде аралык бар экен. Кана жүрүңүздөр. Бир катар көрсөтөйлү. Дарбазалары, навеси бардыгы жасалган. Үйдүн бардык булуң бурчунда видео көзөмөл, видео наблюдение орнотулган. Бул тарабында 5 бөлмөлүү үй. Ал эми сол тарабы бул жагы гараж. Учурда эми мынантип Швеядан тигилген товарлар склад катарында пайдаланылып турат. Тетиги жакта дагы инструмент сактаган өзүнчө бир бөлмөсү бар экен. Үйдүн артында 2 метр аралык. Так. Асты евро бурчатка басылган, үстү навестери тыныке менен жабылган. Оң тарабында дагы бир курулуш бар. Бул жактагы учурда склад, андан ары очоккана. Ал эми мына бул тарабы кенен болгон бош орундук. Кааласаңыздар бул жака дагы кошумча курулуш кылып аласыздар. Эгер кааласаңыздар жер аянтыны так ортосунан бөлүп 3,5 сотуктан кылып бул жагыны жанакындай бөлүп башка үй салсаңыздар деле болот экен да. Кааласаңыздар бөлүп бир тууганыңыздар, мисалы 2 бир тууган чогуп алып, ортодон бөлүп алып, бул жагына дагы бир үйдү тургузуп алса болот экен. Мүмкүнчүлүк бар да. Мына бул жагын сүрүп эле алып, тегиздеп тазалап. Азыр эми шаардын ичинде көптөгөн жерлер ушинтип бөлүнүп сатылып атат го. Мына бул тарабы деле кенен орундук. Унаа киргизсеңиздер деле болот. Кааласаңыздар мына кройный столдор, стулдар, башка бардык керектелүүчү заттар бар экен. Ушул жерден сразу даяр бизнес Швеяны деле дүркүрөтүп ишти кылып кетсеңиздер болот экен. Так, андан бери мына бул жагында караңыздар. Мына бул жакта кошумча курулуш, мына бул жерден орто ченинен башталат, ары жагы өзүнчө ажаткана, душ, туалеттер бар. Бул тарабында дагы кошумча ушул 3 бөлмө узунунан келген, аягына чейин болгон швейный цех. Кана жүрүңүздөр, мына бул ажаткана тарабында көрсөтүп коелу. Азыр эми баягы кыштын күнүндө бул жерде эми уборка кылып, тегиздеп тазалап алганга деле мүмкүнчүлүк жок. Баягы турганын тургандай эле, барын бардай эле көрсөтүп атабыз да. Тетиги тыныке менен тосулган чек аралары. Швейный цехтин арт тарабында дагы ушул 1,5 метрдей аралык бар. Мына, бул швейный цехтин өзүнүн душ, туалет, ажатканасы. Көрүп коюңуздар. Кенен болгон бөлмө, аркы бурчта душу бар, ажатканасы бар. Кыскасы, шарты бар экен бул жакта. Швеяда иштегендер ушул жерде эми кирип чыгып ишти кыла берет да. Андан бери жүрүңүздөр. Видео байкоолордагы мына бул бурчка бирөө орнотулган, тетиги бурчта 3-4 жерде бар, сыртта огороддун ичинде эле. Мына бөлмөлөрдүн ичтеринде дагы бар экен, кондиционерлер толук орнотулган. Бул тарабы үй бышык-кычтан, ортосунда проход бар экен. Мунун артында да бир 2 метрдей аралык бар. Кана бисмилла. Андан бери киргенде бул швейный цех өзүнчө отопление менен иштейт. Коридор, бул тарабынан топкасы бар экен. Оң тарабында узун болгон бир бөлмө, ушул жерде да бир 4-5 жана кийим тиккен машинкасы бар экен да. Даяр. Отопление линиялары, трубалары, видео наблюдение камералары орнотулган. Андан бери мына ортолукта дагы мынандай полкалар менен бир бөлмө бар экен. Лампасы өлүп калыптыр, бир аз караңгы. Андан бери келгенде бул жагы дагы узун болгон чоң зал экен. Бул жак эми азыр ээлери башка жактан килтейтип, ушундай
Швеяны куруп тур дагы. Азыр эми баягы акчанын керек болгондугунан сатууга коюп жатат да бул жакты үйүнүчү. Көрдүңүздөр а? Кондиционери бар экен. Ичи мынантип сырдалыптыр. Камералар орнотулган, жарыктандыруу бардыгы бар экен. Так, жүрүңүздөр. Эми негизги үйдүн ички шартын көрсөтөлү. Бардык турганы боюнча сатууга коюлуп жатат. Баасы ушул $73.000 кеми бар. Келип көрөсүздөр. Товарларыны башка өзү керектүү нерселерин алып кетет. Ушул майда чүйдөлөрүнү кайсы нерсе калат, кайсы нерсе кетет, аны ээси менен договор кыласыздар. Келиңиздер, негизги үйдүн ички көрүнүшү. Мына бул жак прихожка, асты кафелденген, дуалдары да кафелденген, отопление ушул жерден жагылат. Эми газ киргенден кийин газовый котелду тарс орнотосуздар, стенага болду. Көмүрдү жагышты токтотосуздар. Жүдөп какабайсыздар да, мындай көмүр жагыпчы. Так, раковинасы орнотулган, отопление батареялары кыскасы орнотулган. Андан бери мына бул маңдай тарабы кухня, санузел, ванналары бар ушул тарапта жайгашкан. Бери негизги бөлмөлөргө кирүү үчүн мына бул тарабы холл, кенен зал бөлмөсү, жумшак эмеректери бар экен, кондиционер орнотулган, дуалдар обой, потолоктор гипсокартон. Андан бери мына бул жактагы дагы бир бөлмө, бул жак өзүнчө бир спальни, же болбосо детский бөлмө. Мынакей. Так. Эми баягы бир аз эми бардак болуп турат. Балдардын баары окууда экен. Үй ээлери болсо жумушта да. Ошондуктан баарына бардай эле көрсөтүп берип атабыз сиздерге. Так, андан бери мына бул жакта дагы бир чоң бөлмөсү бар мына. Бул тарабында дагы өзүнчө бир конок тосуучу бөлмө. Эки чоң килтейген отопление батареялары орнотулган. Стеналары обой. Бул тарабына дагы бир лампа коесуздар, буюрса жапжарык болуп, сонун болуп калат да. Бышыккычтан салынган үй экен. Так, жүрүңүздөр. Кийинки спальный бөлмөгө кирип көрсөтөбүз. Мына бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө. Спальный бөлмө. Спальный кровать, шкафтарынан бери баары орнотулган. ТВ зона, интернет кабель, бардыгы бар да. Интернет өзүнчө үйдө өзүнчө. Швейный цехте дагы өзүнчө интернет кабелдери тартылып, интернетке туташылган. Полдору жыгачтан үй жакшы жылуу экен. Отопление дагы жакшы жылытат мына. Жакшы жылытат экен. Так, андан бери жүрүңүздөр. Мына бул жагы бир катар көрүп коюңуздар. Прачечный, андан ары душ, ваннага кирип барасыздар. Унитаз, раковина, ванналары бардыгы орнотулган. Так, андан бери жүрсөңүздөр, бул жагы кухня. Стол, стул, муздаткыч, кухонный эмеректер, жылуу суу, муздак суу, дуалдары обой, бул тарабынан ушул морозилка менен газ плиталарды, электрический плиталарды бардыгын орнотуп койгон. Кенен болгон кухня бөлмөсү экен. Ушундай үй. Жалпысынан көрдүңүздөр, жер аянты 6,6 соток, кызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорт. Колдо, юридикалык таза. Жер аянтыны кааласаңыздар экиге бөлүп, жанына дагы бир үй салсаңыздар болот. Жалпы 5 бөлмөсү бар да бул жакта. Кухня менен кошо эсептегенде. Анан швейный цех даяр. Эми ал жерде бир аз иретке келтирип, өзүңүздөр эми шыгыңыздар болсо, швеяны деле өздөштүрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Газ келген, бир эле канализация буюрса жакынкы убакыттарда келсе толук болот. Аябай сонун локацияда. Анткени Маевканын центри, мектеп, балдар бакчасы, мал базар, дагы башка социалдык объектилер, маршруттук транспорт шаардын булуңгурсуна. Бул тарабы Дордой базары жакын, Ылдый тарабынан жаңы салынып жаткан автобекет, бул тарабынан ушул аэропортко деле, Сез Бишкекке деле, объездной чоң трассага, кааласаңыздар Ысык көл тарапка, кааласаңыздар Күнчыгыш Сокулук Карабалта тарапка деле объездной трасса менен каттай бересиздер да. Мындайча айтканда, шаардын ичиндеги күндө быкышык болуп жаткан жол тыгынынан бир аз оолак болгонго мүмкүнчүлүк бар. Ушундай. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Үйдө чыксаңыздар, түз эле Ош базардын воротасына өзүнө барып кирип кетесиздер. Чалып байланышыңыздар, ээлеринин номурлары экранда камтылган. Калган нерсени, башка нерсени ээлери менен келип өзүңүздөр кол алышып, баалашып, договор кылып сүйлөшүп аласыздар. Атыңыздарга документти алган күнү өткөрүп берет. Ассаламу алейкум.